Элибизде ата асказоо, эне боорундагы булак, бала экөөнүн ортосундагы шам чырак деген жакшы накыл кеп бар. Анын сыңарындай үйүбүздүн куту, турмушубуздун туусу, жана ошондой эле төрүбүздүн көркү болгон ата-энелер булар биздин чексиз байлыгыбыз эмеспи? Келиңиздер, бүгүнкү чыгарылышыбызда ата-энелердин алдында балдардын милдеттери, жоопкерчиликтери жөнүндө сөз кылабыз. Ассалому алейкум. Ислам тарбиясында уулдун Аллах алдындагы ата-энеге тиешелүү милдеттери көп. Уулдун деген себеби кыз бала турмушка чыккандан кийин күйөөсүнүн кармагына өтөт. Андыктан ата-эненин түйшүгү уулуна калат. Ал эми ата-энеге кылынуучу милдеттер булар кайсылар? Алардын материалдык жана руханий муктаждыктарын аткаруу, арам болбогон иштерде ата-эненин каалоосун орундатуу, ибадаттарына жардам берүү, аларга дуа кылуу, намысын коргоо, алар ренжий турган иштерден жана жаман мамиледен узак болуу. Эгерде бул дүйнөдөн өтүп кетсе, алардын достору жана жакшы көргөндөрү менен мамиле куруу. Бала ар дайым ата-энеге жумшак мамиле кылуусу ал үчүн парз. Ал дайыма ата-энеси менен жакшы мамиледе болуп, аларга бал татыган сөздөр менен кайрылуусу керек. Ата-энесине сүйлөп жаткан кезде адептүүлүк менен үнүн бийик көтөрбөстөн акырын сүйлөшү керек. Ошондой эле ал дайыма ата-энесине жакшылыктарды тилеп, Аллахка дуа кылып туруусу керек. Ар дайым ата-энеге жылуу жумшак мамиледе болуу ар бир балага милдет болгон иштерден. Аллах Таала Куранда мындай деп айткан: "Сенин Раббиң бир өзүңө гана сыйынууңарды жана ата-энеге жакшылык кылууну буйруду. Эгер алардын бирөөсү же экөөсү тең сенин жаныңда карлык куракка жетсе, анда аларга уф деп айтпагын жана аларга кыйкырбагын, ата-энеңе сылык сөздөр менен гана кайрылгын." Исра сүрөсү 23 аят. Бул аятта Аллах Таала жалгыз өзүнө гана сыйынууга буйрук кылгандан кийин эле ата-энеге жакшылык кылууну буйруду. Аллах Таала бул аятта ата-эненин кадыр баркы канчалык бийик экенин бизге ачык баяндады. Аллахтын жалгыз өзүнө гана сыйынуу эң улуу парздардын бири. Аллах Таала ушундай эң чоң парзды аткарууга буйрук кылуу менен ата-энеге жакшылык кылууну да ага кошуп айтты. Демек, бул аятта ата-эненин даражасы канчалык улуу жана аларга жакшылыктарды кылуу парз экендигинен кабар берет. Аллах Таала Куранда айткан: "Сен алар үчүн ырайымдуулук жана кичипейилдик канатыңды жазгын жана айткын: О Раббим, алар мага ымыркай кезинде мээримдүүлүк кылышкандай, сен да аларга мээримдүүлүк кыл." Исра сүрөсү 24 аят. Кимдир бирөө эсептептир, эне бир эле перзентти 18 жашка чыкканга чейин 30 миңден ашуун маал тамак жасайт экен. Күнүнө 30дан жалай кыштан, бир жумада 5тен көйнөк, 5тен шым, байпак жууганда да 18 жылда 150 миңге жакын кир жуулат экен. Бул бир эле баланын түйшүгү. Энелер балдарын 10 ай бою омуркасы сыздап кыйналганын, түн уйкусун бөлүп бешик терметип, бала менен тең ооруп, бардык түйшүктү аркалагандыгы үчүн пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам бейиш энелердин таманын астында деген. Исламдагы 5 парыздын бири ажылыкты аткаруу зор күчтү эркти талап кылат. Адам жалгыз боюн караса да, амалдарын араң аткарууга жетишет. Ошого карабай бирөө энесин желкесине отургузуп Меккеге ажылыкка алып барган экен. Ал жигит ошол кездеги мусулмандардын падышасы Умар ибн Хаттабтан: "Эй Умар, мен Меккеге энемди желкеме көтөрүп келдим. Анын акысынан кутулдумбу?" деп сурайт. Умар: "Жок, сен энеңдин сени төрөйм деп толготкондогу бир 10 туусунан да кутула элексиң" деп жооп берген экен. Ата-энең бейишиңдин дарбазалары, аны ачык же жабык кармоо бул сенин колуңда, дейт пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн бир хадисинде. Ата-эненин түйшүгү менен жүргөн жигиттин ар бир кадамына Аллах бирден күнөөсүн кечирсе, бирден сооп жазып турат. Ошондой эле ата-эненин кызматында жүгүрүп жүргөн жигит үчүн бата кылып турууга Аллах бир периштени дайындап коет, дейт. Бул да болсо жараткандын боорукердиги эмеспи? Демек, сөзүбүздүн жыйынтыгында мусулман азаматтын мойнундагы жоопкерчилигин айта кетели. Ата-эне көзү тирүүсүндө сыйлоо, көзү өтсө оолу сөөгүн тез коюу, ата-эненин тазиясында ысырапка жол бербөө, ата-эненин жаназасын окуу жана Аллахтан ар убак ата-эне үчүн Куран окуп дуа кылуу.
Учурдан пайдаланып, Аллахым ар бир ата-энелердин өмүрүн узун кылсын жана кыямат күнү аларга алтындан тажы кийип сыйланууну Аллахым насип этсин деп дуа кылабыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.